Assalamu alaikum, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, урматтуу мекендештер. Бүгүн 12 февраль. Биз дагы авто разборго келдик. Буюрса урулган машиналарды тартып көргөзөлү. Жакын күндөрү запчас менен иштей баштайбыз. Сиздер суранган машиналардын запчастарын бизге кайрылсаңыздар жөнөтүп беребиз. Бирок мен сиздерге айта кетейин, азыр мен бааларын сиздерге айтып бере албайм. На Chrysler, например, канча турушун айтып бере албайм. Себебинде шунча машинанын бардыгын бааларын сурап сиздерге айтып бериш бул оор да. Бул каристердин башын оорутуп берем да, ар бирин сурап жүрсөмчү. Ошол маалда кандай запчас керек болгон болсо келип сурасак жакшы болот. Антон достор, биздин каналда кимде ким биринчи жолу көрүп жаткан болсо, биздин подписаться деген кнопканы басып, биздин каналга кошулуп коңуздар. Биздин жаңы тарткан видеолорду ошондо сиздер көрө аласыздар. Жана биздин Instagram баракчабызга дагы, Telegram группага дагы кошулуп коңуздар. Ссылкасы описанияда болот. Урматтуу достор, кече күнү ушул машиналарды бузбай эле, кыркпай эле алып келип айдаса болобу деп суранып атышты көпчүлүгү комментарийдан. Жана WhatsAppка да жазып, түнү менен телефон тынбады. Бул машиналардын жылы эски. Мен сиздерге айта кетейин, Кыргызстанга 2014-жылкы машинадан жогору машиналар кире турган болуп атат. Ошондуктан эски машиналар кирбейт, туугандар. Ошондуктан эски машиналарды кантип алып барып айдасам болот деп сурабай эле, мунун запчастарын сурасаңыздар болот. Ушундай достор, мен сиздерге бир катар машиналарды тартып көргөзүп коем. Мында Golf 4, Golf 5 окшойт. Volkswagen Passat. Бул жакта да Passat бар экен. Портерлердин разбору, каалаган эшиктери, мына бонгонун кабинасы, борттору жана башка тетиктери өзүңүздөр көрүп турасыздар. Мен чекеден тартып көргөзө берейин кандай машиналар бар экенин. Ошол машиналардын арасында сиздер өзүңүздөрдүн машинаңыздарды таба аласыздар, өзүңүздөргө керектүү маалыматтарды ала аласыздар. Наңгарала кече күнү эле ушундай BMW-ны көрсөткөнмүн. $1000 деп айткан, бул деле ошондой эле болуш керек. Эми Кудайым буйруп бизде дагы машиналар ушундай таштандыга ташталып калсын. Илгери бул корейстер дагы өтө кыйналып жашаган экен, ушундай кыйналып. Анан бирок корейстер өтө мындай иштер менен калып келет. Таң аткандан күн батканга чейин тынбайт. Сааты менен эс алып, сааты менен иштеп, ошондуктан ушундай даражага жетти. Булардын өкмөт башчысы дагы, президенти дагы буларга жакшы шарт түзүп, булар карыздарын, даже өздөрүнүн алтындарын дагы сатып, карыздарынан кутулуп ушундай даражага жетти. Эми бизде дагы ошондой чоңдор болсун, биздикилер келбей атып эле бардыгы жейм деп келет. Майлы эми. Кудайым өзү аларды оңдосун. Ошолорго инсап, иман, сабыр берсин. Мына достор, BMW 5, мына жакта X5 турат. Наркы жагын өтүп көргөзөйүн. Audi A8. Көрүп атасыздар, Audi A8. Infiniti G37S дейт. Lincoln Audi A8L 4 кабел, Seshka компрессор. Ал жакта Peugeot дагы бар экен. Жада калса Honda Civic GS H Lexus. Мына BMW-лар, мындай дискаларын бизде атарабанын баллонундан жатпаса керек. Бизде болсо атарабанын баллонлорунда дагы титановый диска коюп алат элек. Honda Accord экен, өдүдө турган. Мен ошондой эле мен көрбөгөн машиналар дагы турат. Шуна достор, Кудайым буйруса жакында биз ошол запчас жөнөтүп баштайбыз. Lexus IS250. Мал жактан да көрсөттүк, бул HS экен. HS Горбатый депо. Каалаган машинаны көрө аласыздар экен. Мен сиздерге азыр кээ-бирки машиналардын бааларын сурап айтып беришке аракет кылам. Бирок бардыгын эле эмес, өзүңүздөр туура түшүнөсүздөр. Бүгүн жаан да жаап атат.
Менден Тико барбы деп сурап каласыздар. Мына Тико. Тиколор свалкада. Ушунча машинанын арасынан бир эле Тикону көрдүм мен. Может дагы бир жерде бардыр. Тиконун бардыгы Кыргызстан менен Өзбекстанда. Тико бул жерде калбады. Булар Тико минген даражадан өтүп калды да. Биздикилер дагы деле ошондон чыга албай жүрөт. Дагы деле 90-жылкы Тико тартып койчу. Матиз 1 тартып койчу, 2 тартып койчу, Портер 1 тартып койчу. К3. Ушунда Лачетти. Мына эмне Каптива экен. Жана ушундай машиналар азыр мен арасында. Kia Rio Pride деген автоунаа, мына Rio негизи Spark. Мына Tucson. Ал жакта Santa Fe'лер турат. Кимде ким алдынан урулган Santa Fe'ге керек болгон болсо, буюрса биз ушундай машиналарды алып, алдын полный чечип алып барып беребиз. Мына жаңы эле автоунаалар. Hyundai Grand Rover'дун эски кузову. Мына жакта круздар турат. Көрүп атасыздар. Портерлердин жыйылып. Азыр мен да ошол жакка өтөйүн. Lodze Genesis G33. Ал Sangyong Charman деген автоунаа негизи бүт ичине отурсаң Мерстин ичиде Мерсте отургандай эле болосуң. Мына Каптивалар. Таптаза боюнча кичине жери урулган, бирок мусорда дагы айтып коеюн, буларды жылдары эски, буларды алып келип кантип айдасам болот, кантип оңдосом болот деп эле коюңуздар. Мына Портерлер бүт свалкада жатат. Эми булар жөндөн жатпайт, бир жери нито ошон үчүн ушул жака алып келип салышкан. Ушундай достор. Азыр мен сиздерге дагы керектүү болгон машиналарды тартып көргөзөйүн. Спарктарды тизип коюп тур алдыга. О, навестин ичинде ушу калаган машинаны бузуп чачып берет. Өткөнкү видеодо көрсөңүздөр керек, менен Samsung SM3 электромобилди ошондойдун бензин менен жүргөн экен. Же может электромобилдир, бул деле электромобиль болсо керек. Себебинде бензин менен такси кылбайт. Электромобиль. Мерс. Мына машина круз экен. Алдынан урулган машиналарды тааныбай калат кесин. Кандай беле машина деп. Мына ичинде каалаган машинаңды запчастай темирин темирдей чыгарып беришет. Мына ичинде каалаган машинаңдын запчасын сойдуруп, бирок бир машинанын бир жерин алам дебестен, ошол машинаны бардыгын алышың керек. Ошол машинаны целый алып, анан ушул жерден кырктырып салып кетесиң, каалаган запчасыңды аласындан кылганын темирге таштап саласың. Audi A4 Infiniti ал жакта. Kia Sorento. Мына Hyundai Gladiator'da, Gloper'da, үйже. Gloper'da ушуну сурап атсаңар керек тугандар. Менден Gloper барбы деп сурап калсаңар. Мына круздун аркасынан урулган, алды таза. Кече күнү ал жагынан урулуп турду. Круз деп сурап атышты. Ал жакта дагы таза Prius турат, Lexus жана башка автоунаалар. Мына достор. Керектүү запчастарды алгандан кийин кузовтардын кереги жок болуп калат. Ушул жака пресстеп коет. Андан кийин темирге алып кетет муну. Бардыгын пресстеп коюптур. Ал жерде ар кандай машинанын көрө аласыздар. SM3 Samsung турат. Hyundai Sonata жана башка автоунаалар бар экен. Күлүш тилдери, амортизатор, стойка, балка. Урулганда кыйшайып калган, жараксыз болуп калгандарды булар деле темирге таштайт. Бардыгын эле баягы алып кетип сатайын дебейчи. Борттор турат, чирип калган жана кыйшайып калган, жараксыз болуп калгандарды темирге таштап салышат. Андыктан бул жактан машина алганда жарактуу жерлерин гана алып туруп, анан жараксыз жактарын таштап атасың дагы, калганын алып кетесиң. Бир машинанын алды керек болуп турган болсо, целиком алды. Ошону аркасы менен чогуу сатып алып туруп, анан алды жагын кыркып алып, аркасын таштап салышка туура келет достор. Epica. Өзбек тугандар көп суранып калышат, менден Epica тартып коесузбу деп. Мына Epica дискалары эле бир өзгөчө экен бу. A4, анда дагы A4 турат. Infiniti. Эмне деген машина? Бул Charman окшойт. Жок. Бул дагы ушул бир Volkswagen
Audi жана башка автоунаалар. Ушундай достор, биз азыр сиздерге ал жакта бамперлер тизип коюптур. Жана Mussonун пикабынын арканкы кузову экен. Ал жака Hyundai i30-тин жаңы кузову өдөдө турган миндирип коюптур. Мына холодильник немелер, портерлердин буткалары. Мына таза боюнча эле Avanta 4 турат, HD гибрид. Алдыңыздардагы Captiva. Ушундай достор. Биз азыр буюрса сиздерге бир катар тартып көрсөттүм. Эми болсо баягы керектүү запчастардын, портерлердин, моторлорун суранып аттыңыздар эле. Мотор коробкалары кече күнү айтпай калдың деп, ошолордун айтышка аракет кылайлы сурап. Антан биз менен болуңуздар. Ушундай достор. Дагы бир жолу айта кетейин, бул машиналарды алып барып айдасак болобу деп суранып атасыздар. Көбүнүн документи жоголуп кеткендер, же болсо алиги восстановление не подлежит болгондор, ушундай серьезный ДТП болгондор. Жылдары эски бизге туура келбей, жылдары жаңы болсо, документи болсо, ушу селком салып жиберсе болот. Документи жок болсо болбойт. Мында Avanta 5 турат. Рей домпок машина. Мен өзүмө салган машина бар эле го. Ушундай машинанын запчастары турат. Анда Toyota Prius'tu суранып атышты эле. Prius болсо запчастары барбы деп. Lexus, мына Kia Morning таптаза боюнча экен. Peugeot, Mercedes ML, Ford Mondeo, BMW. Нар жагына өтөбүз. BMW 335. 735 дегеним. Адашып кетесин. Lincoln жана башка. Анал жагына ити бар окшойт. ML'дардын фарларын чыгарып кеттир. Же болсо алып барып тизип койсо керек. Полкасына сатабыз деп. Бул жакта дагы ушундай эле Peugeot 407, семерка, BMW, Infiniti, Chrysler, A4, A6 жана башка автоунаалар экен. Ушундай достор. Мында BMW таптаза боюнча экен. Достор, машина келген машиналардын номерлери өзү бир телешке болуп калыптыр. Алла бойлорун карап. Мына портердин борттор, кече борттор сурап аттыңыздар эле. Буюрса бортордун да бааларын сурайбыз. Машиналарды мындай көтөрүп эле алып барып кой берет, кесе беришет, соя беришет. Каалаган запчас, каалаган мындай кылып Sportage экен, Kia Sportage. Таптаза боюнча алып барып кой берет. Азыр ичине кирип моторлорун сурайлы. Мынтип кыркып салат, портерлерди урулган экен алдынан. Ал жакта полкаларында каалаган запчастарды розница деле сатып алсак болот. Достор, портер экинин эшиги, ал жакта динамдар экен. Баягынын капоту. Жана башка. Азыр турабыз. Алдыңкы бамперлердин, арканкы бамперлердин бир телешке салыштыр. Мына ошондой эле сиденьяларын бир телешкеге, эшиктерин, арканкы балкаларындагы бир телешке кылып алып чыгып коет экен да. Муну ээлери сатып алгандар ошо алып кетишет. Ана достор, машиналар жыйылып жатат. Бирөөгө кор дүйнө, бирөөгө зар дүйнө дегендей. Кайра машиналар. Кана эми бизде болсо. Чууп тазалап, чики-чики кылып айдайт элек го чиркин. HD таптаза экен. Урматтуу достор, машиналарды
анда каранда турат. Пресстеп коюптур. Пресстегичи мына аппарат экен, ушунун ичине коюп пресстеп туруп, андан кийин бул жакка алып жыят экен. Машиналарды көрдүңөрбү? Арканкы балкалары, ясоул, саңёң. Мына чачып, ал жакта заготовка кылып атышыптыр. Ал жакта машиналардын моторлору турат. Булар жылына состояниясына карап ар кандай экен. $300, $200, $500, $700 ар кандай экен. Көрүп атасыңар достор. Темирди кайра мындай машинага жүктөп кетип атат. Темирлерин. Машиналардын чачып Santa Fe, Grange, Optima. Ana. Boп кеткен мамлекеттер ушундай. Темирлерин, машиналарын кайра иштетип чыгарат. Биздикилер таштанда мусорубузду дагы иштете албайбыз. İşletem degендерге дагы же бербейбиз. Аны. Кара. Асайрова 3-чү кузов болса керек. Билбейт экенмин. Алды жагынан урулуп тур, мен азыр иштерин көрсөтөйүнчү. Жылы 2007 экен. Иштери бардыгы таза. Сиденьялары, подушкалары деле атпаптыр. Автомат коробка. Болгону алдыңкы радиатор, экран жана бамперди алмаштырыш керек экен да. Бул машина 2007 биздин Кыргызстанга кирбейт, эскертип айта кетейин. Азыр мына Тажикстандык балдар келип көрүп атышат. Ошолор алып кетсе керек седенде Тажикстанга как раз 2007-ден жогорку машиналар кире берет. Ушундай достор. Ал жакта машиналар жык турат. Матизек сурап атпаңар эле. Матизеки бечараны кыйнап коюптур үстүнө. Акцентти коюп. Ушундай достор. Ал жакта турат Genesis'тер. Üstüne çağırıp koyuptur. 200 деген. İşte ona. Karalıyız. Bu maşinanı e'si бар, bunu aydap gelse gerek. Bunda maşinalarda karalı. Çarman деген maşina. Matiz 3. Şu Matiz 3'törді kırkıp полный, алдыңкы, арканкы полный запчастары менен, орто есеп менен бир $500-600 Кыргызстанга барат. Буйрса биз жакын күндөрү ошол туурасында кеңирээк маалымат беребиз. Азыр беришке бир аз эрте болуп атат. Буйрса жакын күндөр растамашкаларын, жолдорун толук сүйлөшүп, андан кийин биз айтабыз. Мына ВАЭФ Саната, ушулардын газ, бензиндери дагы бар. Буйрса газовый оборудованияларын, редукторларын жана калгандагы запчастарын салабыз. Өткөндө Леганза суранып аттыңыздар эле, мында Леганза турат. Леганза бечара кыйналып калды. Например, буну бир запчасын алыш керек болсо, мынанын баарын жылдырыш керек экен. Достор, өйдө машиналар жык турат. Şuna dostlar, buyursa bizim kanal menен çoğu olup жаңылыктар менен bölüşüp turuңуздар. Bugün genelirek sizlerge malumat bere alбадым. Акчалары туурасында жамгырда жаап, анан üstüne bagı шептери дагы жок экен. Булардын баасын билген рабочийлер эле иштеп атат. Алардан баасын сурасак көпчүлүгү билбейт экен. Номерин берет, шевине чалып сура деп, шевине чалсаң айтат, бир мотор, например, $500 болсо, канча аласың, көп аласыңбы, кандай мотор керек, именно эмненики керек, жылы канча керек, ошого карап баасын айтам депчи. Мына таза эле Kia Morning, жылы эски, жылы жаңыраак болсо, ушундай машиналар арзаныраак алып Кыргызстанга киргизсе болсо керек эле, бирок мында бир себеби болсо керек, муну астын көрөлүчү азыр. Урулуп калса керек. Bilmeyim, göre alma koydum.
Ушундай достор, ушундай. Мынанын ичи толо темир экен. Ушул жактан жана жүктөп атат. Көрсөттүм, машинанын борттору турат портердин. Ал жакта жаңы түшкөн жолубуз. Ушундай достор, кимде-ким биздин каналда биринчи жолу көрүп жаткан болсо, биздин канал менен чогуу болуп, комментарий жазып, жазгыла десе, кантип алып келсе болот, бөлбөй алып келсе болобу деп жаза бербестен туугандар керектүү информацияларды, маалыматтарды жазсаңыздар, силерге ошого жооп жазганга аракет кылабыз. Запчас туурасында болсо. Достор, туура түшүнөсүздөр дегенде, баягы кантип алып келип айдасак болот, төрткө бөлүп алып келип улап алсак болобу дегендер дагы болуп атат. Ошондуктан достор, мына биздин машина 430 000 пробег, 2007 LPG газ, где-то бир 12 литрде расходлат. Экономичный газ, арзан. Муну менен кайерлерди гана кыдырбайбыз. Эмне машина айдап жүрөсүңөр деп кечеде Инстаграмдан сурап аттыңыздар эле. Ушундай машина айдап жүрөбүз достор. Белиңиздер, баарыңыздарга аманчылык, тынччылык. Ассаламу алейкум.